Милиция түзүмдөрүн реформалоо долбоорунун алкагында Бишкек шаарында патрулдук милиция түзүлгөн. Коомдук тартиптин сакталышы жакшы белгиликтүү натыйжа берген. Мындан улам Ош шаарына дагы патрулдук милиция түзүүгө документ кабыл алына баштады. Ош шаардык мэриясынын жарандарды кабыл алуу бөлүмүндө патрулдук милициянын катарына кошулгусу келген жарандардын кезеги үзүлбөйт. Документ кабыл ала баштаган күндөн бери 258 кызматкер арыз калтырган. Анын ичинен 88 жөнөкөй жарандар. Талапка жараша кичи курамга 19 жаштан 30 жашка чейинки орто билимдүү, аскердик жана айдоочулук күбөлүгү бар жарандар документ толтурууда. Ал эми орто жана улук курамга күч түзүм органдарынын кызматкерлери арыз тапшыра алат. Бишкек шаарынын Кайгул милициясында иштөөнү каалагандар Ошто туруп эле документ жөнөтсө болот. Дагы бир белгилей кетчү нерсе, Ош шаарында болуп, бирок Бишкек шаарында да азыр конкурс башталып атат. Ошол конкурска документин тапшыра албай аткан жарандар ГОБДД чекит KG деген сайттан кызмат орундарын карап алып, бизге документтерин тапшыра берсе болот. Биз Бишкекке өзүбүз салып жиберебиз. Ал эми Бишкекте болуп Оштун конкурсуна катыша албай аткан жарандар Бишкекке кадрлар бөлүмүнө тапшыра берсе, алар кабыл алып бизге салып жиберет. Бала чагынан бери тартип сакчысы болууну самаган Бексултан Сонунбек уулу сынакка документ тапшырууда. Бүгүн документтеги кемчиликтерди толуктап келген кези. 23 жаштагы Сонунбек жаңы түзүлө турган Кайгул милициянын артыкчылыктуу ишмердигине баа берген. Бир учурда ууна кыймылы жана коомду көзөмөлгө алуу жоопкерчиликтүү милдет экенин азыртан сезет. Тилеги орундалса таза жана адилеттүү көч кызматкери болууну негизги максат кылууда. Патрульный милиция Ошко дагы келип, ошо кичинебизден бери максат кылып, ошол максатта армияга бардык. Кудай кааласа ошол тилегибиз орундалып калган атат. Ошол үчүн биз дагы патрульный милицияга тапшырайлы деп документация толтуруп бул жака келдик. Азыр келип дагы кемчиликтерибиз бар экен, ошого турлаган катары аракет кылган атабыз. Кудай кааласа ошол экзамендерден өтүп, физиолорунан өтүп, ошол элибизге жараган, татыктуу, жакшы иштеген инсандардан болобуз. Борбор каладагы патрулдук милиция аз убакыттын ичинде ийгиликтүү ишмердигин жүргүзө алгандыгы коомчулукта байкалууда. Жарандардын коопсуздугун камсыздап, санариптик негизде иштөөдө. Кылмышкердин изин ыкчам таап, коомдук тартипти жана жол коопсуздугун камсыздоодо жаңы ыкмалар менен принциптерди колдонот. Элдин милицияга болгон ишенимин кайтаруу үчүн бул тармакты реформалоо программасы иштелип чыккан. Бардык талапкерлер кошумча окуудан өтөт. Сынак 3 этапта жүргүзүлөт. Кайрадан түзүлүп жаткан түзүмдүн материалдык техникалык базасы санариптик негизде иш алып барат. Укук бузууларга бөгөт коюу үчүн 102 кызматынын алкагында жарандардан түшкөн кайрылууларга ыкчам аракет көрүү милдеттери жүктөлөт. Иш үстүндө пара алып, коррупцияга аралашып кетпеси үчүн кызматкерлерге жогорулатылган акчалай сыйлыктарды алып турушат. Абдумалик Базарбаев, Элман Акбаев, Ош ТВ.